Арбаңыздар урматтуу туугандар, ошентип Манас баянын мен токтогон жерден ары карай улай берейин. Сиздер болсо бул эфирди дагы бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Эмесе баштадык. Ошентип Манас Текестин жерин алды. Баягы Текестин жерин алып, элин тоноткон жок, талаткан жок. Тескерисинче Текестин эң кенже иниси Тейишти ошол жерге хан шайлап берди. Ал болсо тетигил жерде той кылып, тойдо балбан күрөш болуп, эреңиш болуп, андан кийин ер сайыш болуп, ер сайышка Карачанын кызы Сайкал чыгып, Манасты ас жерден алып кое жаздап, ошентип тойдун аягы жыйынтыкталып, андан кийин 3 күн ары айдатып ийген аттар келип, аттын эң алдында биринчи болуп Аккула келди дейт. Андан кийин Айдаркандын Карасур деген аты бар экен. Мына ошол келди. Кадимки Көкчөнүн атасы Айдаркандын. Андан кийин баягы Кытайга жапырык салып барганда ошол жердин бир шаарына хан кылып коюп келген Мунаркандын Көктелки деген аты бар экен күлүгө. Мына ошол келди дейт 3-чү болуп. Андан соң кадимки баягы Манас 8 жашында козусун кайтарган Ошбурдун Оор Кызыл деген күлүгү келиптир. Андан соң анын артынан 6 айлык кыргыз Саламаттын Сарала деген күлүгү келди. Эми айта берсе сөз көп, күлүктөр санала берет дейт Сагынбай атабыз. 40 баягы атка чейин ошол байге сайылган экен. Мына ошентип той бүттү, тойдун эртеси болду. Эртеси Манас, Бакай, Айдаркан булар Текестин элин чогултуп, ал жерден 100 000 аскер алышты. 100 000 аскерди баягы Алтайдан өзү баштап келген 600 000 аскерине кошуп, баягы найзанын учу жылтылдап, адамдын башы кылкылдап, 700 000 аскерин баштап Доолбасын дүңгүрөтүп, Керней Сурнайын тарттырып, Төтө Кайнар деген жол менен берки жактагы Керкөлдү көздөй бет алды. Эми бул аскердин ичинде кимдер бар? Мындан да кабар бере кетели. Башка уруудан Мангул дейт. Андан кийин кадимки Жайсаң бар, Гүлдүрбал бар, Көлдөң бар, Манжуудан Мажик. Андан кийин баягы казак балбан Догон бар. Аргындан Каракожо бар. Анан уруулардан Алчын, Үйшүн, Жапас, Найман, Дуулат, мына ушулар бар дейт. Ногойдон дагы 10 000 кол жолдон кошулду. Кыргыздын баягы 6 айлык кыргыз Саламат бар. Кыпчактан Тас Чечен бар. Ногойлордон Бакай бар. Нойгуттардан Чубак бар. Чубактын уруусу Нойгут экен. Тотунун Токону бар дейт. Навыттын Акунбеги, Каракалпактын Бердикеси бар дейт. Кангайдын Келдике деген баатыр бар. Өзбектин Дамбылда деген баатыр бар. Абдылда Чечен бар. Бообек баатыр, Шаабек баатыр, Ботбай, Шүкүр, Котондон Талоон деген балбан келди деп кошулду дейт. Кыпчактан Көкбөрү балбан, Кыргыздан Жүгөрү, Калмактан Күйшаң деген мына ушундай кол башчылар Манастын артынан ээрчип, Манастын колунда Манаска чоро болуп жүрүшөт. Манас булардын баарысын баштап алып, Керкөлдүн үстү Каркырадагы Карасуу дайрасынын жанына өзүнүн колун токтотту дейт. Таңшаң деген тоону таянып туруп калышты дейт. Эми булар ал жерде тура турушсун. А биз болсо Керкөлдү бийлеп турган Кытайдын Орго деген ханынан кабар алалы. Орго ошол Керкөлдү бийлеп, Керкөлдү ал убакта ошо жалаң калмак кытайлар ээлеп турган экен. Буттарын куюшуп, буттарынын көзүн каухардан, тишин жакуттан кылышып, Керкөлдүн айлана тегерегине буттарынан куюп, бут
кудайларын коюшуп мына ушинтип эли абдан бай дейт, мына ушинтип жашап атышкан экен. Эң эле жылкым жок дегенинде 2000ден ашык жылкысы бар дейт. Мына ошол Керкөлдү бийлеп турган Орго ханга баягы Текеске кабар айтып барган Култаң деген аяр 3 күн 3 түн чаптырып жүрүп жетип келди дейт. Мен Текеске Манастын кабарын бердим эле. Текес Куяс деген аярына ишенип, жыгачтан киши жасатып, анын сыйкырына ишенип, ошентип жатып Манаска алдырды, өзү болсо о дүйнө бетин көрдү. Эми сен Орго хан, эгерде азыр алдыңдагы баягы баатырларыңдын баарын жыйнабасаң, колуңдун баарын топтобосоң, Манастын колунан өлөсүң деп мына ушинтип турганда Орго дагы абдан катуу түйшөлүп кетти дейт. Эки жака ат чаптырып, эки баш Тыңчыса деген кишилерин чаптырды дейт. Култка деген баатырым бар, муну чакыргыла, анжы калмак элинен дейт. Арслан деген зор бар, Соорун деген 900 малай жумшаган ушундай бай бар, муну чакыргыла. Андан кийин түпкө баргыла, Кулус Жаңжуң деген бар, аны айткыла. Алтан Култаң деген доотайлар бар, тез келсин, муну айткыла. Коңурсаста, Тоңдо, ал жерде Колпоң Шибең деген эки баатырым бар, муну айткыла деп анан Ырдык деген аярын эми сен токтоп тур. Сен болсо мындан ары барасың, тетиги Чууга чыгасың деп ал учурда ушул Сагынбай атабыздын Манасында ушул 300 жыл Кытай менен чабышып олтуруп Чуу кетпегендиктен Чүйдүн атын ошондо Чуу деп атачы экен деп айтат экен. Мына ошол Чүйгө барасың, ал жерде Чүйдүн башында Дөңгө деген кала бар, ал жерде Геймин аттуу баатыр бар, бугага бар саласың. Андан ары барасың, Кашкел деген дууду бар, ага дагы бар саласың. Андан ары Чууда Акун Бешим деген хан бар, ага да айтасың, ага да кабар бересиң. Тез келгиле баарыңар дейсиң, колду жыйнасын, элди жыйнасын, биз Манас менен ушул жерде согушалы, ушул жерде Манасты токтотолу. Андан ары Кызыл Бел ашасындагы Алма Коюр деген жер бар, ал жерде Илебин деген бар, баягы күнү айтса дагы келбептир. Эми дагы кабар жеткирип барасыңар дагы, аны да айтасың. Андан ары Кашкелди айтсаңар, анын 60 000 колу бар. Алардын баарысын ушул жерге баягы айдап келсин, колун баштап келсин деп Орго мына ушинтип кабар берип, эки жактан колун жыйнап, элин жыйнап, мына ушинтип атты. Алгач аралдагы Кулус келди дейт. Кулус келип, ошол Кулус келгенде дагы теңсинбей түштү дейт. Ушул эми тетиги Алтайда жаткан бурут көп болсо ушул сырттын жолуна салгандыр, ушул жерге келип калгандыр, бир аз аскерин баштап алып келсе керек да деп теңсинбей келди дейт. Ага анда баягы Орго хан мынтип айтып атат. Ай, бул Манас деген Алтайдагы 60 үлүү баягы бурут эмес азыр. Оркундун улуу суусунун жээгиндеги элдин баары Манастын карамагына өтүптүр. Токтоттун кара тоосундагы элдин баарысы Манастын карамагында экен. Манчжурия калмагы дагы Манаска кошулуптур. Шибенден далай элди алды дейт. Моңгол жана Алтайдагы кыргыз бүт баарысы ушул Манасты өзүнө аким шайлап алышыптыр деп анан айтып келип, учурда мына Каркырага жетиптир. Көргөн билгендин баары айтып келип атышат. Биз тезирээк колду топтобосок болбойт деп айтып оозун жыйганча Түнөгөр деген бир калмак жылкычысы башына ай балта жеп, канжалап, жарадар болуп келип калды дейт. Могу кыргыздын кордугун көрдүм. Могу кыргыздын зордугун көрдүм. Ушулар келип жылкыбызды талап, жылкы кайтарып, могу жерде Каркыранын сазында турдук эле. Ошол жерден бизди өзүмө кошулуп 600 жылкычы бар эле.
мунун баарын кырып жоюп жок кылып, мен болсо бир кичине мал көздөп бир жака чыгып кетип, араң аман калдым. Жолдон келатып кароолчусуна жолугуп монтип башыма айып балта жеп, араң каңгып жүрүп араң келдим жаныңа деп баягы Оргоханга датын айтып турду. Ошентип Оргохан баягы өзүнүн кол астындагы кишилердин баарын жыйнап атты. Кулус деген ошол Оргонун даңдуңу 30.000 колду баштап Керкөлдү айланып баягы алдыга жөнөй берди. Андан кийин көлдүн ошол Керкөлдүн тескей жагына жел кайыкка түшүрүп 7 кишиден кат берип Сооронго дагы киши чаптырды дейт. Ай, малына мактанып, жанынын аманын карап жүрө бербесин. Биз азыр баарыбыз чогулуп жатабыз. Мына ошол жака келип калсын деп бир топтун баарысына ат чаптырып, мына ошентип колун жыйнап атты дейт. Эми Оргохан ошентип колун жыйнап турсун, бул жакта манастар эмне кылып жатышат, ошондон кабар айтайын. Манас өзүнүн аскеринен баягы аты күлүк, өзү чапчаң 200 кишини баягы кадимкидей аскер кийимин чечтирип, жөнөкөй кишинин кийимин кийгизип, андан кийин баягы Илебиндин жолун тоскула деп жөнөтүп калды эле дейт. Ага Тейишхан жетип келип, ай Манас, менин тилимди уксаң, буну кылба. Бул 200-түн колунан эмне келмек эле? Бул Керкөлдүн тегерегинде толтура жолу бар булардын. Илебин эле келип ошол менен бүттү дейсиң. Булар тетиги чүйдөн Акунбешим келет азыр. Андан кийин даркы чүйдүн башынан Кеймин баатыр келет. Андан нары Далай деген булардын баатырлары, булардын дуудуулары, жаңжуңдары топтолушат. Ошондуктан эгер ырас көрсөң, колдун ичинен 8.000ди бөл дагы, булардын малы топтоло турган, булардын бүткүл жылкысынын баары топтоло турган Челек, Чаптар, Чары деген ушундай жайлоолор бар. Азыр жайлоонун маалы бүтүп, эл ылдыйга жакага түшкөн маал экен. Бул малынын баарын ошол жерге алып келет. Ошол жерге алып барып 8.000 кишини аскерди коюп койсок, жолдорунун баарысын жаап койсок, мына өздөрү келет деп ушундай акылын айтты. 900.000 жылкысы бар экен дейт. Мына ошол жалпы Керкөлдүн баягы байларынын, Керкөлдүн элинин мына ушунча жылкысы бар экен деп айтылат эпоста. Ошентип Орго боз дөбөгө туусун тикти. Керкөлдүн тескейине, күнгөйүнө, түбүнө, бүт бардык жерге кабарын берди. Андан кийин биринчи болуп жанагы өзүнүн жакын баатырлары келишти. Андан кийин Алтаң менен Култаң деген доотайлары келишти дейт, 30.000 кол баштап. Андан соң 16.000 кол баштап Кулан Шибен деген доотайлары келишти. Анан Суңшоодогу Култка деген баатыры келди дейт, 30.000 аскери менен. Андан кийин Соорон келди дейт, 40.000 аскери менен. Мына ушинтип болуп туруп, баягы Оргонун аскери 300.000ге чукулдап калды дейт. Анан баягы Текеске кабар айтса, Текес сөзүн укпаган баягы аяр баягы Орго ханга дагы мынтип айтып турат да, бул 300.000 аскерин жетпейт. Манастын жолун тозушка, Манас менен согушка бул 300.000 эч нерсе болбойт. Ошондуктан мага уруксат берсең, мен Акунбешимге барайын. Акунбешимге кабар айтайын десе, анын сөзүн Оргохан туура көрүп, күлүктөн тандап мингизип, Акунбешимге жөнөтөт. Акунбешимге жолдо баратып, баягы чуунун башындагы Кеймин баатырга жолугуп калат Култаң. Кеймин ошондо 64.000 аскерди баштап алып, Оргоханга көмөк кылганы бараткан экен. Ага жолугуп дагы Култаң айтып турат. Эми бул аскерлериңер жетпейт. Сенин 64.000 аскериң деле Манас менен чабышканга жетпейт. Ошондуктан тетигил Акунбешимге тезинен кабар бербесек,
тегил Бейжиңге чейин кабар бербесек керек болсо, бул Манаска азыр чыдаш кыйын болуп калды деп айтса, ал жерде Кеймин айтып турат. Мындан ары барсаң, Кашкел деген баатыр бар. Мына ошол Кашкел баатырдын 60 000 колу бар. Ага да кайт. Андан жанагы Илебин баатырга сөзсүз түрдө ат чаптырып, ага да кайткыла. Андан ары барсаңар, Чулу деген баатыр бар. Буга айткыла. Кара бултаны дейт. Ушул эпоста айтат да. Сейин хан деген бийлеп турат азыр Кытай. Буга да айткыла. Бу да колун жыйнап келсин. Андан ары Олуй атага кирсең дейт. Олуй ата калаасында Сарап уулу Жетирик деген бар. Мына ошого дагы кабар айткыла деп экөө минтип айтып турат. Дыйкандын күчү жер менен, катындын күчү ер менен, айбандын күчү бел менен, улуктун күчү эл менен, суунун күчү сел менен, беттешкен жоонун кубаты бели күчтүү эр менен, эрдин баарын чогулталы, жердин баарын чогулталы деп мына ошонун баарын айтышып, анан өстөрүнчө дагы мындай сөз сүйлөп атышат да. Керкөлдү эгер Орго ханды ала турган болсо Манас, анда Наамандын коргону бузулат дейт да. Нааманды сиздер билесиздер, Орто Азиянын ошол эски аты Нааман деп айтылат экен. Жалпы Орто Азияны Нааман дешчү экен. Ошентип булар баягы кеңешин куруп, анан Кеймин 64 000 аскерин баштап алып Керкөлдү көздөй бет алды, а берки Аяр болсо Акунбешимди көздөй жөнөдү. Эми Манас кандай кылып жатат бул учурда? Бул учурда Орго хан көк төбөгө туусун тикти дейт, желбиретип. Ал эми Манас менен Бакай 400 000 колун алып калганын Орукта калтырып, бери көздөй жылышты. Мына ошондо Орго хандын жанында Соорон менен Кулус баатыр, Кулус жаңжың турду дейт. Ошентип турганда баягы башына айбалта жеп келген жылкысын талатып ийип, 10 000 деген жылкыларын алдырып, өзү башына айбалта жеп келген Түнөгөр деген 600 жылкычынын бирөөсү ошол Соорон баатырдын жылкычысы экен. Ага бүт жылкынын баарын ушул кыргыз бурут талап кетти. Ушинтип баарыбызды 600-үбүздү тең тындым кылып, мен ушул аман калып эптеп септеп келе жатып кароолчудан баягы башыма айбалта жеп, моминтип жаракат алып келдим деп бутун кучактап жыгылып буркурап ыйлаганда, баягы Соорон бир чети малдын азабы ичин атыштырды дейт, бир чети абдан жаалы келди дейт. Баягы Орго хан менен кеңешпей туруп, Алтек деген атын минип 40 000 аскерин баштап алып Манасты көздөй жөнөдү дейт. Манасты көздөй оолугуп, кайда Манас кайда деп жөнөгөндө алыстан Манастын кароолчусу Күйшөң деген неме карап, Сооронду карап, мыйыгынан жылмайып турду дейт. Келатканын карачы. Манасты издеп келатканын карачы деп ал кароолчусу мына ошентип мыйыгынан күлүп турду. Соорон болсо Манастын колуна жетип, Манасты жекеге чакырып жатат. Эми андай баягы чууну көрсө кубанган, согушту көрсө кубанган Манас ал учурда найзасын жапырып, Жакып деп бакырып, Манаста ураан чакырып, Сооронго жекеге чыгып, Сооронду ушундай келатканда эле желп эткизип алып түштү дейт. Ал ошол жерде көмөлөнүп ажал тапты. Анын 40 000 колу эмне кылаарын билбей айласы кетти. Аны уккан тиги Орго хан жер тепкилебиди дейт да. Ой бир кеңешип койбойт, ой бир кеңешип кесип иш кылбайт белек деп мына ушинтип кейип турат. Ал жерде турат. Берки Аяр болсо тетигил Акунбешимди көздөй кетти. Манастын 700 000 кол болсо Каркырада берки Керкөлдүктөрдүн жылкысын тийип алып, өйдө чыгып, тоого чыгып,
карагай аралап, көлгө көз чаптырып, кийик аңдып, согушка даярданып, кароолдун баарын коюп, мына ошентип согуштун согуш башталар алдында биз турабыз. Калган кепти, урматтуу туугандар, эртең угабыз. Азырынча мына ошол. Аман туруңуздар.